Биз сөз жөнүндө айтканда, адис жөнүндө айтканда, адистиктердин алдында ушул артиклдерди колдонууну көрдүк мисалдарда. Артикль деген кыргыз тилинде жок, ошондуктан англис тилинде бул артиклдер бар болгон үчүн кыргыз тилдүү адамдарга кичине түшүнүксүз болушу мүмкүн башында. Бирок чындыгында бул оңой эле. Келгиле үйрөнөбүз. Артиклди белгилүү жана белгисиз эки түргө бөлөбүз. Белгилүү өзү аты айтып тургандай эле белгилүү нерселерди, белгилүү бир анык бир нерсе жөнүндө сүйлөгөндө көп учурда биз адистикти алып атабыз. Азыр адисти белгилүү бир адистик жөнүндө сүйлөп жатканда, демек биз the артиклин колдонобуз. The бул белгилүү артикль. Эгерде жалпыланган же белгисиз артикль жөнүндө сөз болуп жатканда, анда биз an артиклдерин колдонобуз. Мурда англис тилинде an артиклдери one деген, бир деген түшүнүктү берген, one деп анан кыскартып эге өтүп калган. Сүйлөгөндө an деп айтпайбыз, көбүнчө деп мындай ушундай кыска айтып өткөн үчүн бул сүйлөгөндө адамдарга native speakers'тер сүйлөгөндө биз үчүн, кыргыз тилдүү адамдар үчүн бул бир башкача тебиш болушу мүмкүн. Ошондуктан энди издебейбиз. Укканда деген, н деген ушундай бир тебишти уксак, бул демек артикль. Артиклдар зат атоочтун гана, ким эмне деген суроого жооп берген сөздөрдүн гана алдында турат. Алар мен, сен, ал, анан адистиктер. Адистиктер профессии, да, название профессии. Значит, артикль бывают определенные и неопределенные. Определенные — это определенный артикль, это the артикль, тот самый конкретный о чем-то конкретном, да, когда говорим перед существителем только используется. Существительное — это отвечает на вопрос кто, что. an артикль — это неопределенный артикль, артикль используется перед неизвестными или обобщенными вещами, в основном это в единственном числе, потому что an означает что-то одно, что-то одно или одно что-то из общего, то есть не что-то определенное. an один какой-то, да, I'm a teacher, мен мугалиммин. Учитель, неважно, вот учитель, во всем мире есть учителя, я одна из них, обобщенно. Конкретно учительге басым коюлган жок. I'm an actor, я актер тоже, да, используется an, и запомни, тут смотрите, артикль это когда существительное начинается с согласного. Биз мектепте деле өткөнбүз, да, в школе это проходили, мы знаем примерно, но когда практикуем, мы можем это забывать. Поэтому стараемся вот тут понять суть, прям вникать и в речи использовать. I'm an actor, мен актермын. An actor. Бул жерде actor деген сөз тамгасынан, үндүү тамгасынан башталып атат, ошондуктан an деген артикль колдонулат. Демек үндүүлөрдүн башталбаган сөздөр үчүн үндүү тамгалар булар тамгасы, и тамгасы, y, I тамгасы, U тамгасы. Ушул 5 тамганын алдында дайыма биз n деген артиклин колдонобуз. Калган учурда биз артиклин колдонобуз. Слова исключения, англис тилде исключение аябай көп, эрежеге баш ийбеген учурлар аябагандай көп. Бирок аларга азыр басым жасасак, биз негизги картинаны башыбызда, мээбизде схемасын түзө албайбыз. Ошондуктан биз азыр болушунча мээбизде бир сонун бир англис тилдин схемасын түзөбүз дагы, анан бара үйрөнгөн сайын көп практика кылып, тил жаттыгып, сүйлөп, ушунчалык бир ошол нерсени автоматташтырып алсак, сүйлөө оңой болуп калгандан кийин гана кандайдыр бир эрежеге баш ийбеген учурларды көрүп, билип, угуп, анан кийин дагы тилибизди өнүктүргөнү оңой болот.
The article ошол деген маанини билдирет. Белгилүү бир нерсе жөнүндө, тот самый конкретный бир нерсе жөнүндө сүйлөп жатканда айтабыз. Тот самый бир нерсени, бир текстте бир нерсени экинчи жолу айтылып жатса дагы, кайталанып жатса дагы the колдонулат. Эмнеге дегенде биринчи айтканда бул жалпы эле түшүнүктү берет. The экинчи жолу айтканда бул эмне жөнүндө сөз болуп атканы белгилүү болуп калды. Ошого the article экинчи жолу айтылганда колдонулат. Жана дагы дүйнөдө жалгыз нерселер бар го, күн, ай, президент деген сыяктуу бардыгына белгилүү. Ошол учурда ал сөздөрдүн алдына дагы the article коебуз. Эми биз артиклди эмне экенин билебиз, качан колдонгонду билебиз жана практикада бул артиклди сүйлөп көргөнгө аракет кылабыз.